Африка сапары Велик менен 75-күн. Бүгүн эртең менен 75 километр аралык өтүш керек болчу. Анткени биз токтой турган жерден Ханзабе уруусуна жолубуз уланат. Бирок күндүн аягына чейин биздин планыбыз өзгөрүп кетти. Күнүбүз жөнөкөйлөй башталды. Чаңдуу жолдор жана бийик ашуулар. Жолдон көптөгөн Масаи уруусундагы элдерди кездешип жаттык. Алардын англис тили жок деле экен, ошондуктан жалаң гана мимика менен сүйлөшүп жаттык. Бирок жаш балдарым узунгуларга аябай кызыгышат. Бир айылга токтоп суу ичип жатканыбызда жаш балдар эле эмес, чоң кишилер да бизди курчап алышты. Бир аз көңүлдөрүн көтөрүп жолубузду уладык. Бир чоң ашуудан түшүп баратканда ырыс келди. Бир мотодо бараткан жигит менен сүйлөшүп калды. Ашуудан түшүп жакыныраак тааныштык. Көрсө Килиманджаро чокусу жайгашкан Моши шаарынан экен. Килиманджаро чокусу боюнча маалыматтарды алып, Ханзабе уруусу боюнча да сураштырсак билет экен. Көрсө ал Ханзабе эли менен да сүйлөшө алат экен. Бизге котормочу керек десек, жардам колун сунду. Анысы аз келгенсип үйүнө да конокко чакырды. Шейди аябай меймандос, ак көңүл жигит экендигин сездик. Тамактанганча Ханзабе элине кандай барууну пландап отурдук. Шейди эртең бизди кызыктуу күн күтүп тургандыгын айтты. Байланышта туруңуздар. Көрүүңүздөр үчүн чоң рахмат. Біреу тұрады. Көрдің бе тетігіне? Ал жаш екен. Кішкене екен, мол ал. Аға дейсің, апасы келіп тұрды. Апасы келіп, башты басып алады да. Бірақ бізді байқап атады. Şu baralı. Kaçıp кетіп қой? Şimdi қарап тұра бергеннен көріп тұрады. Бәлкім қашып кетті. Ой, тігі жақта да бірөз қарап тұрады кенде. Жоқ, мен жақта қарап тұрады кен. Жаман чоң кенде, брат. Жаман чоң кен. Сен жаққа шұрқаса, Я. Конечно, қачасың, не қылмағалың. Вай, тұрады ол жерде жана жашы. Вообще красавицалар да барыч. Качты. Достор, бұл видеоны толық көрсетпей эле коеюн, анткени дегенде Instagram жаап коюшу мүмкүн. Карасаңыздар, жолдо биз азыр өлүп калган гиенаны көрүп жатабыз. Ушунчалык чоң экени азыр деген колдорун көрсөтөйүнчү, карагылачы колдорун. Көрсө деген ушунчалык чоң болот экен. Жанынан такыр эле көрө элек болчумун. Азыр деген өлүгүн көрүп жатам. Ушунчалык чоң экени. Караңыздарчы. Африка сапары Велик менен 76-77 күн. Ханзабе эли менен 2 күн болуп, эртеси эле күнү сапарыбызды кайра баштадык. Шедрак менен тамактанып, ал менен коштошуп, картабыздан акча чыгарып алдык. 500 сомдой комиссия алат. Айла жок. Алдыбызда дагы 90 километр аралык жаман жолдор, ашуулар жана эски жарам козголуп, бир чоң көйгөй күтүп туруптур. Ушул аябай куртой спуск, аябай коркунучтуу болду. Анткени тормозум ушул жерде иштебей калды. Жүрөктүн сокконун айтпай эле коеюн. Узундугу 500 метрдей болду окшойт. Токтоого бутум да жардам бербеди. Жолдо аябай
аябай тар. Бирок ал анын каалоосу менен алдымдан машинада чыккан жок. Асфальт жолдорунда мындай катуу ылдамдыкта түшчү эмесмин. Тырмагымдан чачымдын учтарына чейин тырышып калыптыр. Баарын бошотуп, кичине эс алып, кийинки шаарчага түз жол менен кайра жолубузду уладык. Контенттин көптүгүнөн интернетибиз аябай бат түгөнүп жатат. Кайрадан интернет алууга туура келди. Түз жолубуз кайра түгөнүп, ылдыйыш жолдор кайра башталганда чатырыбызды тургузуп эс алууга кеттик. 77-күнүн башталды. Түндө аябай üşүдүк. Анткени бийик деңгээл жана экватордун бул бөлүгүндө кыш десек болот. Тормозум иштебегендиктен ылдыйыш жолдорго жөө түшүп жаттым. Ашууларга гана велосипеддин үстүндө жүрдүм. Аябай кызык көрүнүш. 10 километр өтүп, негизги боско, Ажыдаарга жеттик. Салат жасаган бычагымды көтөрүп алып жөө жөнөдүм. 2-3 сааттай жолум кетмек. Унаа көп өтпөгөн жолдон 500 метр баскандан кийин жүк ташуучу унаа чыгып калды. Кол көтөрүп тормозумду көрсөтсөм дароо эле токтоду. Унаанын ичинде баратып, бул ылдыйыш жолдун аябай коркунучтуу экендигин сездим. 2 унаа толугу менен батпайт. Кескин бурулуштары, артта калган ырыскелдиге бир аз тарсана болдум. Бирок менин артымдан эле 5 мүнөт өтпөй бат эле түшүп келди. Андан ары Аруша шаарына дагы 150 километр. Бийик деңгээлге көтөрүлгөндүктөн ашуулар бар, ылдыйыш жолдор жок. Мен үчүн сонун жаңылык, ырыскелди үчүн эмес. Жолубуз аябай тегиз болгондуктан бир аз бөлүгүндө токойлор, ак дарактарда жашаган бабуиндер, ал эми 90-80% игин талаалар каптап турду. Аруша шаарын көздөгөн негизги асфальт жолго жетип алдык. Мектептен кайткан кыздар да биз менен жарышып катуу ылдамдыкта жүрүп жатышты. 2 калконуш өткөндөн кийин жолдун бойлорунда эмнегедир жаныбарлар көп чыгып жатат. Картаны ачып бир жакындатып карайынчы десем, жолубуздун сол тарабы жана оң тарабы эч кандай тосуу, зым-торлор жок. Улуттук парктар экен. Мына сага. Башында чөп жеген жаныбарларды көрүп сүйүнүп жаттык. Бирок күн батаарга жакын аябай коркунучтуу убакыт. Анткени жыргычтардын активдүү убактысы. Күн батар замат бир калконушка жеттик. Коопсуздук үчүн майын кызматкерлеринин жанына чатырыбызды тургузуп жатып алдык. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат.